Саламатсыздарбы? Биздин каналыбызга кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен ооздо эрий турган пончик жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Алгач биз идишибизге 4 жумуртканы чагабыз. Биздин үй бирөө чоң болгондуктан азыктарды да көп өлчөмдө алдык. Эгерде азыраак болсун кааласаңыздар, ушул азыктарды жарымынан даярдасаңыздар болот. Венчиктин жардамы менен жакшылап аралаштырып алабыз. 370 грамм сгущенка кошуп алабыз. Жарым чай кашык туз, жарым чай кашык сода. Баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Алгач 2 стакан ун кошобуз. Кашыктын жардамы менен аралаштырып, камыр кылышты баштайбыз. Андан соң дагы 2 стакан ун кошобуз. Жалпысынан 4 стакан ун кетет. Камырыбызды 20-30 мүнөткө тыныктырабыз. Мына тыныгып чыкты. Бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Астына кичине ун себип, жайышты баштайбыз колубуз менен эле. Бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Ушундан чоң болбош керек, себеби ичи бышпай калышы мүмкүн. Кызыган майга пончиктерибизди сала беребиз. Аралаштырып турабыз. Мына бышкан соң идишибизге салабыз. Биздин пончиктерибиз даяр болду. Жалпысынан 1 табак өлчөмдө болду. Бизде жаш балдар көп болгондуктан жеп коюшту. Абдан даамдуу, жумшак. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Саламатта калыңыздар.